Достор, барыңарга кечки салам. Мен дагы эле жолдомун. Айтайын дегеним, мен комментарийлерге жооп бербесем дагы ар бир комментарийлерди окуган аракет кылам да. Акыркы кирген видеого нарындыктар жаман деп жазып коюптур да. Нарындыктарга караганда индустар жакшы экен депчи. Балким. Бирок мен айтайын дегеним, неге жаман деп сурасам, оштуктар деп бөлө берет, оштуктарды жаман көрө берет дейт да нарындыктарды. Мен мындай нерселерди негизи жактырбайм да, өтө жактырбайм. Кичинекей кезимен бери эле бөлүнгөндү жаман көрөм. Кичинекей кезимен эле ниет кылдым эле, мен ушу башка областтан, юг тараптан үйлөнөм деп. Мен өзүм негизи Нарын областынын Жумгал районуна караштуу Минкуш айылында төрөлгөм. Бирок мектепти Бишкектен окуп, Бишкекте чоңойгом. Арчы Бешикте. Кудайга шүгүр, мен Жалал Абадтын күйөө баласымын. Дагы мындай примерлерди айтып келсем, азыр жакшы тенденция жүрүп атат. Менин жакын дос балам Жалал Абадтан, өзү Нарындан үйлөнгөн. Дагы бир нарындык дос балам Жалал Абадтан үйлөнгөн. Азыр көп жаштар аралашып бөлүнгөндү четке чыгарып атат да. Бирок илгерки ой жүгүртүү менен калып калгандар баягы эле бөлүнгөндү жактыра беришет экен да. Дагы бир дос балам, жакшы тааныйсыңар, Марат досум, не то что жети область, ал Африкадан үйлөндү. Так что достор, такыр бөлүнбөйлү. Кыргыз өзү аз элбиз. Мына мен Индияда жүрөм. Бул жакта 1 миллиард 400 миллион адам. Ошентсе дагы мен угуп калдым. Кече жакында бул жакта Курман айт болуптур. Курман айт болгондо мусулман эмес буддист индустар келип апапак кийинип алып, мусулманча кийинип алышып, мечитти тазалашып, жардамдашып, ушундай ынтымакта жашашат экен да. Булар дагы бир жолу айтып коеюн, 1 миллиард 400 миллион адам да калк. Биз 8 эле миллионбуз, 7-8 миллион. Мен кыргыздар индустарга караганда жаман деген жерим жок. Жөн гана ушул бөлүнүүнү токтотолчу туугандар. Жети область ынтымакта бололу. Баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз ынтымакта болушубуз керек. Ким кайсыл областтан жана кайсыл областтан достору, тааныштары, жакын тааныштары бар, баардык область биргебиз дегендер жаза кетиңиздер. Өзүңүздүн кайсыл жерде төрөлүп өскөнсүздөр, кандай жакын досторуңуз бар, кайсыл область менен кайсыл областтар үйлөнгөн, жакшы примерлерди комментарийге жазсаңыздар болот. Достор, бөлүнбөйлү, биргеликте бололу, ынтымакты күчөтөлү. Туура түшүнүңүздөр.